Саламатсыздарбы, ардактуу биздин биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде той. 6 миллион кыргыздан 2 жаш бири-бирин издеп табышты. Баткен менен Токтогулдун ортосуна алтындан көпүрө салышты. Бүгүн ушундай жакшы ниеттер менен, ушундай жакшы үмүттөр менен НТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоорунда Амир менен Нагиманын тоюн көрүп жаткандар болсо, экранга жакын келип катуураак кол чаап беришиңиздерди суранабыз. Бүгүн биз жолуктук долбоору кадимкиндей той сыяктуу өтөт. Ошондуктан биз жалпы командабыз менен ушунун бардыгын Бишкек шаарындагы Заман рестораны ушул эң сонун дасторкондорду, эң сонун атмосфераларды түзүп берип жатат. Ал эми сиздер дагы бир жолу экранга жакын келип берип жана сиздер да көрүүчүлөр катуураак кол чаап койсоңуздар, мен официалдуу түрдө Амирдин ата журтун Баткенден келген биздин конокторду катуураак кол чаап тосуп алалы келиңиздер. Жақсыларбы апа? Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Сиздин жашыңызга жетели ылайым. Куш келипсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Негизи Амир айтып калчу эле, мен деген көбүнчө ушу чоң энем менен кеңешемде баарын сиз чечкен окшойсуз жакын арада. Ооба, мен чечем, мен катта энелери болом, чоң энелери болом. Анда сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ылайым сиздин жашыңызга жетели. Бүгүн атайын сизден төрдөн ушундай сонун орунуктар даярдап койгонбуз. Келиңиздер. Куш келипсиздер. Келин кут болсун, той кут болсун. Келиңиздер. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер. Биз бүгүн кадимкиндей тамадан ролундабыз. Ошондуктан бүгүн той бүткүчөктү мен тамада болом бул жакта. Ал эми кыргызда өтө сонун керемет сөз бар. Эки жакшы тоого түшсө кудалашып түшөт, эки жаман тоого түшсө коолашып түшөт дейт. Ошондой эле биз бул жака 1000 жылдык кудагыйларды чакыргыбыз келип атат. Бул жака Амирдин кайын журтун, биздин Токтогулдук кудаларды кол чаалар менен тосуп алалы келин. 1000 жылдык кудалардан болуңуздар. Бүгүн сиздерди көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Төрдөгү орунуктар сиздер үчүн даярдалган. Келиңиз. Азыр бул жакка чакырып ала турган биздин катышуучуларыбыз десек болот. Биздин ар бир катышуучубуз жылдызга айланып, ар бир көрүүчүлөр болуп, өзүнүн күйөрмандары топтолуп жаткан ок. Бирок 14-сентябрда НТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоорун жакшы ниетте баштап, бүгүнкү биринчилерден болуп Амир менен Нагима болуп, биздин үйлөнүү үлпөт тоюбузду, биз жолуктук долбоорун түшөө кесүүсүн кесип берип атканга катышуучуларды да биз конок катары чакырганбыз. Бул жака биз жолуктук долбоорунун жылдыздары жана катышуучуларын тосуп алалы. Билеп. Куш келипсиздер катышуучулар. Орындуктардан келиңиздер. Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү, бүгүн биздин жылдыздуу коноктор бар. Бул конокторду келип ырдап коюңуз дебей, бүгүнкү биздин проектке биз жолуктук долбооруна конок катары чакырып отурабыз. Алдыңыздарда эстрада ырчылары жана заманыбыздын мега жылдыздарын азыр биз бул жака конок катары урмат сый менен тосуп алабыз. Өктөм Сапар уулу, кол чаап турабыз, келиңиздер. Биздин шоу кескенге жардам берген Өктөм байке, куш келипсиз. Жана ошондой эле кийинки мега жылдыз Эрлан Андашев, кол чаалар менен. Куш келипсиз. Жана ошондой эле дагы бир биздин мега жылдыз агабыз Нурлан Насип, кол чаалар менен. Куш келипсиздер. Төрдөн орун алып бериңиздер. Куш келипсиз. Бүгүн биздин ырчыларда таң калып атат, чындыгында ушундай атмосфераны көрүп алып, өздөрүнүн бештеген бааларын берип атат. Ал эми бул жака жана биздин өзгөчө кыргыздын сулуу айымдары, атактуу, популярдуу, жада калса блогер да болуп иштешет, жада калса эстрада ырчылары, актриса десек болот. Кыз Сайкал Кабылова, Толгонай Арзыкеева, кол чаалар менен тосуп алалы келиңиздер. Бүгүнкү биздин жылдыздуу конокторубуз. Ар бир бойго жеткен периште өзүнүн кыялындагы ак бозат минген ханзадан эңсеп келет эмеспи?
Дал ошондой бүгүнкү тоюбуздун каармандары акылдуу, ыймандуу, жанына жоро жолдошторду топтой билген Кыргыздын намыстуу жигити, Баткендин патриот жигити бул жака бир нече көзөмөлдөрдөн кийин өзүнүн келечегин жетелеп, Жаржар аттуу ыры менен келгичекти. Меймандар, баардыгыбыз ордубуздан туруп коелучу, келиңиздер. Бүгүн өтө кубанып жаткан убагыбыз. Анткени көптөгөн көрүүчүлөр дароо эле мен экранга чыкканда ойлоду болуш керек, бул Анжелика Кайратовна каяка кетти депчи. Биз программанын башында атайын Анжелика Кайратовна менен сүйлөшүп, биз жолуктук долбоорунун биринчи үйлөнүп жаткан жаш жубайларына тушоо кесүү катарында Анжелика Кайратовна Жаржар ыры менен алып кирет. Кол чабар менен тосуп алыңыздар. Эки кол бийик көтөр, катышчылар келиңиздер. Жар-жар, кубанышып эл журту, кут конуп тур эй жар-жар. Толкуп келген мейманга той баштайбыз жар-жар. Болушунча аянбай, бой таштайбыз эй жар-жар, бой таштайбыз эй жар-жар. Алтын Ордо гүл бакча, калалуу бол жар-жар. Артыңардан эрчилген балалуу бол эй жар-жар, балалуу бол эй жар-жар. Келечек колго алып ыргап жүргүн жар-жар, жакшы менен жаманды ылгап жүргүн эй жар-жар. Асман учсун куш болуп ак тилегиң жар-жар, ажырашпай бир жүргүн ак тилегиң эй жар-жар, ак тилегиң эй жар-жар. Баскан жериң дайыма гүлдүү болсун жар-жар, бүгүн курган жашоолор бүрдүү болсун эй жар-жар. Катыраак кол чап, эки жаш бактысы үчүн. Эки жаш жети балалуу болсун деп эки колду бий көтөрүп катыраак кол чаап коелу, келиңиздер. Тойгут болсун Анжелика айым дагы бир жолу. Тойгут болсун, жар-жар айтып, биз күткөн күн дагы келди. Мына ушинтип бүгүнкү биздин НТ студиябызда ак тойду ачып жатабыз. Кол чаап койсоңуздар болот, көрүүчүлөр, сиздер дагы. Анжелика айым, мен бүгүн аябай толкундонуп атам. Чындыгында Кыргызстанда ушундай биринчи жолу реалити шоуду ушундай баш кошконго биздин келген коноктор дагы биз да кичине күнөө албай атабыз. Албетте, бул күндү биз кандай элестеткенбиз билбейм мен, бирок мен элестеткенден дагы мыкты башталды деп так айта алам. Ал эми биздин көрүүчүлөр, сиздер дагы ушул жерден жакшы комментарийди, эки жашка каалоо тилекти жана биз жолуктук долбооруна дагы ийгилик каалап кетсеңиздер болот. Бул эч кандай жөн эле шоу эмес. Биз жолуктук долбоору 100% чындык. Жана ошондой эле биздин ар дайымкы айтып келе жаткан алтын бир фразабыз, цитатабыз десек дагы учкул сөзүбүз бар. Ал менен айтып баштайлы кандай. Ким билсе бизге кошулабыз, Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичине. Башталды. Урматтуу коноктор, орундуктардан орун алып берсеңиздер болот. Келиңиздер. Ал эми Анжелика айым, сиз билесизби? Амир мырза да бул жака жөн келген жок. Атайын өзүн көңүлүн буруп,
гүл магазинге токтоп бир эле гүл эмес бул жакта 3 гүл алып келип отурат. Бул кимге деп ойлойсуз? 2 жаштың эң биринчи ирет жарык дүйнөгө алып келген апаларын сыйлаган жаштар, мен ойлоймун, ошо Амирдин жана Нагиманын апасына арналган гүлдестелер болуш керек. Ооба, анда урматтуу биздин коноктор, сиздер катуураак кол чаап койсоңуздар. Амир, бул жакта кызыл гүлүңүздү алып, сизди ушул эрезеге жеткирип баккан, сиз үчүн отко дагы сууга да даяр болгон апакебизге Гүлдестени сунабыз. Чынар апа, келиңиз. Баткенден кош келиптиз Бишкекке. Эр жетип, уулуңуз бүгүн үйлөнүп жаткан учуру. Апа сөзү 3 тамгадан куралат. Апа ысымын уккан кезде айтыңыздарчы, кимдер гана толкунданбай туралат дейт. Бүгүнкү коноктордун арасында апасын жакшы көргөндөр, Чынарадай болгон апабызга бир катуураак кол чаап койбойлу, келиңиздер. Болот беле бүгүн той, эгерде Нагиманын апасы болбосо. Туура айттыңыз. Нагиманын апасы болбосо, Нагима дагы болмок эмес. Албетте бул жака биз анда биздин апакебизди чакырабыз. Мерим апакебизди жана Мерим кудагыйыбызды кол чабуулар менен. Мына сиздин балаңыз, сиздин күйөө балаңыз мына өзүнүн кызыл гүлүн алып келип болгон үчүн энелердин мээрими турат дүйнө бүтүн бойдон бузулбайт деген экен. Ар бир жаш ушинтип ата энесинин батасын алып, ак той менен турмуш куруусуна тилектешпиз. Албетте мен дагы сизди коштогум келип жатат, бирок бул жакта Амир дароо эле ак розаны алганда мен да толкунданып атам. Көрүүчүлөр деле түшүндүү болуш керек, бул гүл кимге экенин. Кол чаап коелу анда коноктор, келиңиздер. Албетте биздин сулуу кызыбыз Нагимага. Кармашкан колуңуздар түбөлүктүү болсун. Анан кыргыздын ырым-жырымы менен ар бир той биздин ата-апаларыбыздын батасы менен башталат экен. Бул жакта биздин Амирдин чоң атасы Сүннөт Али чоң атабызды чакырып коелу. Ордуңуздан эле бата берип койсоңуз болот. Келиңиз, ушул жерден эле. Амин. Жаратканым 2 жашка жар болуп, жакшылыгын мол берсин. 2 жаштын кармашкан колдору түбөлүктүү болсун. 2 жаш элге үлгүлүү, бактылуу, бала чакалуу, бардар семьялардан болсун. Кыргыз элине кызмат кылган, кыргыз элине төбөсү көрүнгөн жаштардан болсун. Амин. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ошол сиздер жакшы көргөн бул жака Амирдин атасы Жигиталы мырзаны чакыргым келип атат. Коноктор кол чабуулар менен тосуп алалы. Той ээлери десек болот. Тойду өзүңүз баштап берип коюңуз бизге. Ооба, дароо эле микрофонду мен сизге берип атам. Куш келипсиз. Ушундай жакын аралыкта Амирдин тою сиз да ойлосоңуз керек, ушул жылы үйлөнөт депчи. Анан ичиңизде сезимиңиз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, НТС жамааты, Анжелика Канат. Бул эми күтүлбөгөн жерден болду. Жүгүргөн калат, буйруган алат деген сезим кайда болду бизге дагы. Бул демөөрчүлөрдүн аркасында дагы мына подписчик, аркасында дуа кылгандардын дуасы менен кабыл болду бул тойлор. Бул дагы насип, тагдыр деп коет. Мен ушул уулум менен, кызым Нагима менен, кудагыйлар менен сыймыктанам. Бүгүнкү эфир өзгөчө болот дейм. Ушу кыргыз эли келе албагандар бардыгына салам. Жакшы жазган комментарийлерге, жаман жазган комментарийлер дагы ошо сиздердин дуаңыздар менен болду. Бүгүнкү тойду ачык деп жарыялайбыз. Кыргыз эли аман болсун, президенттерибиз жакшы иштей берсин, тойлор болсун. Мен бир суроо бергим келип атат. Негизи Амир биринчи болуп долбоорго келгенде эң сүйлөгөн бала, бурчта турган бала, орусча айтканда самый скучный бала болчу. Бир гана Анжелика Кайратовна колдочу, ушул Амирден бирдеке чыгат депчи. Анан бизге да кызык болуп атат Анжелика айым экөөбүзгө. Амир кимди тарткан? Бул Амир жөнөкөй бала эмес, аракетчи бала эди. Мени тартты болбоду, апасын тартты болбоду, тага журтун тартты болбоду. Акыры ушу селерди тартып калды окшойт акыркы мезгилде. Бара-бара сүйлөткөн, сөзгө чечен кылган Анжелика айымдын сыноосу сенин жардамың менен ушундай даражага жетти. Бардыгыбыздын салымыбыз чоң. Демек ошондо Амир бизди тартыптыр да, биз кубанычтабыз.
башында эле Амир биздин ушул кастингке келгенде, долбоорубузга келгенде, мен үйлөнгөнү келдим. Чындыгында мен ошол максатыма жетишим керек деген. Ар бир нерсе ниетке жараша экен. Чын түз ниетиңиз менен келип биринчилерден болуп үйлөнүп жатканыңызды биз куттуктайбыз. Ал эми ар бир ата өзүнүн кызын турмушка узатып жатканда өзгөчө атанын жүрөгүндө башкача сезимдер болот экен. Дал ошол биз жолуктук долбоорунда бүгүнкү Амир менен Нагиманын тоюнда төрүбүздүн көркү болуп отурган биздин улуу урматтуу Залкар Куданы чакырып коелу. Нагиманын атасын чакырып коелу, келиңиздер. Хош келипсиз Куда. Котуңуз Куда. Эң биринчи баягы Баткен эли да, Токтогул эли да каада салтты аябай кармайт. Ошондуктан сиз кулдугур эле экенсиз, кулдугуруп коебуз. Ал эми биз кол чаап коебуз, Кулдугубуз бар Кудай, кулдугубуз бар, кулдугубуз бар Кудай. Кудай колдосун. Сөз сизде Куда, келиңиз. Биринчиден ассаламу алейкум. Мен 2 жашка каларым бактылуу. 2 жашка каларым бактылуу токап. Кармашкан колдор үзүлбөйсүн. Калганын салам кат деп кат аркылуу жиберет окшойсуз Куда, толкундонот окшойсуз, Албетте. Биздин төрүбүздүн көркү Кудага тура кол чаап коелучу, келиңиздер. Албетте кыз берип аткан тараптын бүгүнкү күндө ичи ачышып турган мезгили байкасак, Залкар байкебиздин дагы бул жакта биздин Нагиман апакесинин дагы бир аз көздөрүндө жаш айланып турат. Бул бакыттын жашы деп биз ишенебиз. Бир-эки ооз сөз сиз дагы кабыл тилеп кошуп кетсеңиз. Эмне дейм мен бүгүнкү тойдун күбөлөрүнө Амир менен Нагимага биринчиден экөөнүн колдору, кармашкан колдору үзүлбөсүн, ден соолуктары болсун, өмүрлүү болсун, келечектери кең болсун. Ушу элдин алдында ушу үлгүлүү семьялардын катарын толуктап жүрө берсин деп ошол каалоону айта алам. Мен кечирип коңуздар, кичине сүйлөй албаган болсом, мен Амир, оюңуздагыдай күйөө балаңыз болду, ушундай ойлочу элеңиз, бою узун, акылдуу, сулуу, келбеттүү бир күйөө балам болсо экен деп. Ооба да. Кол чаап коюңуздарчы. Ойлонбой туруп айтты бизде. Жаштардын гана колдору кармашкан бойдон түбөлүктүү болсун дебестен, мен кудагыйлардын да кармашкан колу түбөлүктүү болсун деп айткым келет. Бир кол кармашып, бири-бириңиздерди куттукташып, кудагыйлар. Жүзүңүздөрдөн бир кичине Келиңиздер. койсоңуздар. Ай мына сонун. Караңыздарчы, 1000 жылдык сыйлашкан, урматташкан кудалардан болуңуздар. Дайым көрүшкөн сайын эле ушинтип жүзүңүздөрдө жылмаюу менен биргеликте гана жакшы жаңылыктарды угуп туруңуздар. Саламыңыздар дайым түз болуп турсун. Анан Анжелика мен бир нерсени биз Чынар апабыздан сурагыбыз келип жатат. Негизи Баткен элинин, түштүк элинин каада салты боюнча ар бир келин эртең менен таңкы 5-6да туруп эшик шыпырат деген бар да. Анан сиз келин болуп барганыңызга канча жыл болду негизи ошо Баткенге? 24 жыл болду. 24 жылдан бери эртең менен күнүгө туруп эшик шыпырасызбы же 10 жылдан кийин эле шыпырбай калдыңыз беле? Жок, кээде шыпырып коем. Маанайыңыз жакшы болгондо, Ошондо Нагиманын милдети кандай болот? Ошондо күн сайын эртең менен туруп эшик шыпырабы же алда Нагимада кээде шыпырып турса болобу? Боло берет. Ар бир кыздын мечтасында кайнене го. Биздин Чынар апабызга анда сөз кезегин берип коелу, келиңиз. Биринчиден ассаламу алейкум. Ошо келген катышуучулар, уюштуруучулар, мына Анжелика айым, Канат мырза,
Баарыңыздарга баткенден салам. Не дейсем, ушу балдарыбыздын артынан ушу жерге насип кылып биз келип калдык. Балдарыбыз бактылуу болушсун, ден соолукта болушсун, балалуу чакалуу болушсун, өнүп өсүшсүн. Ушу элдин кызматы да жүрө берсин. Мына калган катышуучуларга дагы калуурум, баарыңар ушинтип төгөйлөрүңөрдү таап, ушу жерден бактылуу болуп, кол кармашып, чыгып кете берсеңер, Айтканыңыз келсин. Анан ар бир ушул биздин убактыбыз, ушул минуталар бул тарых бетинде калат. Анткени бүгүнкү эфирде бүткүл Кыргызстан көрүп атат десек болот. Жана сырт жакта жүргөн биздин мекендештерибиз да көрүп атат. Бир жалпы туруп сүрөткө түшүп койбойлу келиңиздер, Куда кыйлар. Биз эки чекесине туралы, канат экөөбүз. Кыз дагы биздики, уул дагы ошентип биздики болуп калды. Эрке кызым, эстүү кызым, сен да турмуш курасың. Бактылуу бол, талайлуу бол, барган жериң дагы кубансын деди экен. Канат мырза, биздин кызыбыз барган жерин Баткенди кубанткан кыздардан болот деп ишенем. Албетте, буга бардыгыбыз жакшы ниетте, ушунча коноктор жана бизди көрүүчүлөр да көрүп отурат. Негизи биз жолуктук долбоору келгенде ар бир катышуучуга сөз бергенбиз. Эгерде биз жолуктук долбоорунда ким биринчилерден болуп үйлөнсө, тойдун 50%-ын көтөрүп берем дегенбиз. Бирок Анжелика айым дагы, мен дагы негедир Амирди көрүп, биз 50% аз болуп калат го деп, бүгүнкү тойдун 80%-ын Анжелика Кайратовна менен биргеликте жана НТС телеканал менен биргеликте уюштуруп жаткан кезибиз. Жана ошондой эле бүгүнкү студиябыз өзгөчө кооз болуп турганын байкап жатсаңыздар керек. Дасторконубузда тамактардын баардыгы чыныгы тамактар, реквизиттер эмес. Даамдап туруңуздар, анткени эң мыкты Кыргызстаныбыздагы ресторандын ашпозчулары жасады. Ошолордун баардыгын уюштурган Канат мырзага бир кол чаап коюңуздарчы. Бүгүн өзгөчө, бүгүнкү атмосфера, бүгүнкү аура бизге жагып атканы себептен, анткени бул жака атайын эң күчтүү Кыргызстандагы рестораторлар Нурбек Сопуев деген биздин кыргыздын жигити, жана ошондой эле Заман рестораны колдоо көргөзөт, жана ошондой эле бүгүнкү оформление сиздерге жактыбы? Кыргызстанда номер 1 бул оформление жасаган Айгешага да бир кол чаап койсоңуздар болот келиңиздер. Айгеша флористтин дагы биз маалыматтарынын баракчабызга жана ошондой эле мынакей эфир учурунда көрсөтүп атабыз. Жакшылыктарга чакырыңыздар. Ооба. Биз негизи бүгүн да кызмат кылат экенбиз да. Азыр кадимкиндей эле той болуп тамак ичип атышат, биз карап турабыз. Биз Нагима Амир үчүн кызмат кылганга даярбыз. Бирок сиздер эң эркин сезиңиздер. Анткени столдо тамактар кемип айтат. Жеңиздер, салаттар сиздер үчүн. Биз бул жакачы. Мен ойлоп атам да. Же кулаңызга шурап коеюнбу? Шурашпагы атпайбы көрчүлөрдүн баары. Эле красавчиги Өктөм Сапарулу экен да. Ошол байке деген биз жолуктук деген ырды да жазып берген болчу да. Биз жолуктук деген бар. Өктөм Сапарулунун сакалы жок, элестете аласыңарбы силер? Жок. Бирок сакалы менен Өктөм Сапарулу болуп келе жатат. Мыкты композитор Кыргызстан. Бул жакта отурган Нурлан Насиптин да көп чыгармаларын жазган, билесиздер да. Анда Өктөм байкени дароо эле кызматка чакырып бир жайыр суранбайлы. Көзөндө кичине чай ичип келели. Биз чай ичип алалы. Сахнада Өктөм Сапарулу. Биринчилерден болуп мына бизди куттуктап келгенсиз. Бүгүн да сизди атайын ырымдап чакырып атабыз. Өзүңүз да Баткенден болосуз. Өзүңүздүн ыкаңыз болот экен, анда келиңиз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү жакшылыктын көөлөрү. Бүгүн бардыгыңыздарды куттуктасак болот. Анжелика айым сиздерди, Канат, бул силердин эмгегиңердин үзүрү. Кудайдын буйругу. Бүгүн Амир башкарышып атат. Амир өзүмдүн иним болот. Баткенден кудалар болсо Нурландын туугандары экен. Нурлан экөөбүз куда болуп атабыз. Нурлан Насип. Ошол эки жаш бактылуу болсун. Кармашкан колуңар төөлүктүү болсун. Бул проектке катышуучулардын бардыгына ушундай бактылуулук, ушундай өздөрүнө бир татыктуу жар табышын каалайм. Ушул тойго бир шайкеш келген келинчек татына деген бир жакшы чыгармам бар. Ошону тартуулап коюшка уруксат этип эле. Эки жаштын урматына.
жаны байдағы ақ көйлек киіп аламды ажарландырат анткени бүгін ал қыздың байрамы келіншек татына келешкен аты затына келбеті көзді уялтат керемет жаршына келіншек татына пейілі шайке сатына көктегі күндей жана бер көз тибей бақтыңа ырысқа толған қареге чырақтай ыйманы тұнық тодығы бұлақтай жылмайса жүзі жаздағы таңдай жарқырайт жаратқан берген чырайын суратпай келіншек татына келешкен аты затына келбеті көзді уялтат керемет жаршына келіншек татына пейілі шайке сатына көктегі күндей жана бер көз тибей бақтыңа келіншек татына келешкен аты затына келбеті көзді уялтат керемет жаршына келіншек татына пейілі шайке сатына көктегі күндей жана бер көз тибей бақтыңа келбеті көзді уялтат келіншек татына Өктөм Сапарұлы. Өктөм байке, сіз өзіңіздікісіз. Сіз шашпай отырып тұрыңыз. Сізді да ырдатабыз, айда той бүткү чөктү. Чоң рахмат. Өктөм байке, қол шап қойылы. Анжелика Кайратовнан жақшы көрген сиңдisi ортого Кыз Сайкал Кабылова. Кыз Сайкал. Бир бололу деген. Кыз Сайкал. Эки жаш бактылуу болсун, кармашкан колуңуздар эч убакта үзүлбөсүн. Мен болоюн деген чыгарманы эки жаштын урматына аткарып коюуга уруксат этиңиздер. Шамдырага тойдогудай бир кол чалып отурбайлы. Kamsız kılsan, ısırap kılbay, faydalanıcı men bolayım.
сөзчү айтырбай сөзчү жарым мен болоюн. Кыздар гана. Кийинки жылы буюрса 5-тойго келер эле Гүлшандыр кол коелучу. Аязан кыздар 2 жаш бактылуу болсун. Сайкал Кабылова кол чабып коелу келиңиздер. Орындыктарын орун алып бериңиздер. Мен кыздарды чыгарганымдын себеби бардыгыбыз сонун ушундай кыргыз улуттук кийимдерди кийип кыз сайкалды колдоп чыктык. Учурдан пайдаланып Жылдыз эжебизге ыраазычылык билдиребиз көнүктөр үчүн. Кандай сонун жарашкан, Ооба. Чоң рахмат. Ал эми Анжелика айым, биз жана башында атайын той ээлери толкунданбасын деп атайын сөйкө салуу аземин, жоолук салуу аземин азыр чакырсак уже көнүп калды го дейм, биздин кудагы эки тараптан келиңиздер чакырып коелу. Жана ошондой эле сөйкө салганга бул жактан чоң эне Рабия чоң апабызды чакырып койсок болот экен. Келиңиз. Рабия чоң апа, биздин энебиз Амир 20га чыкса, 25ке чыкса ошончо жол күтүп, өзүмдүн эңсеген сандыкка каткан жолугумду салсам деген. Ак жолугу жүзүнө жарашкан кыргыз кызы, кыргыз сулуусу, кыргыз айымы жана энеси. Батыр эне чакалы болуп жүргүлө. Амин. Жана ошондой эле сөйкөсү да бар, сөйкөнү Чынар апабыз өзү салат экен. Көкбозаттын куйругуна күмүш десем кыл окшойт, экөөбүздүн ортобуз күнчүлүк десем майга окшойт. Акбозаттын куйругу алтын десем кылга окшойт, экөөбүздүн ортобуз айчыл десем жылга окшойт. Акбозаттын куйругу алтын десем кылга окшойт. Биз жолуктук реалити долбоорунда бул эң биринчи гана той. Эмкиде биздин дасторконубузга ат чапса дагы жетпегендей бардык салттарды көрсөткөн чоң той берели деп ниет коелу. Албетте. Биринчи биздин кадамдарыбыз эң сонун мына жыл этегинде жакшы тойлор менен аяктап атат. Алтын сөйкө. Мына ушундай кызды алып кетердин астында жеңелери же кайненеси кызга мына үшүнтүп алтын сөйкө таккан экен. Кудай кут кылсын апа, бар болуңуз. Кол чабып коелу келиңиздер, кол чабып. Көптөн күткөн небересинин мына ушундай тою өтүп атат апабыздын. Ал эми чоң эне Чынар апа орындыктардан орун алып берсеңиздер, Анжелика айым 2 жашты ортого алып чыкпайсызбы? Дагы биз өзгөчө сюрпризибиз бар. Рабия апа орындыктардан орун алып бериңиз. Каралада моюн катардай чуаласың сардалгыз. Ак мөңгүлү дайрадан суаласың сардалгыз. Биздин дагы той башталгандан бери көрүүчүлөрдө дагы бир суроо жаралып атат болуш керек. Ар бир тойдо негизи бул кудагыйдан кийин эле өкүл ата, өкүл апа болот деп. Бирок ар дайым биз кыргыз болгондон кийин кыргыздын каада салтын сактап келебиз. Кыргыздын каада салты менен үйлөндүргөнгө аракет кылабыз. Бирок Амир дагы ушул жака 3-4 айдан бери келип, ушул менин бир тууган байкемдей болуп калды. Ар дайым мен ушул мырза менен кеңеш алам. Жок дегенде биз жолуктук долбоорунда өкүл ата койгонго уруксаат бериңиздер деди. Биз да каада салтты бузбастан бул жөн гана биз жолуктук долбоорунда өкүл атасы Анжелика айым. Ооба. Ал эми бул жерге бардыгыбыз көрүп атабыз, өзгөчө төрдөн орун алган бир катышуучубуз отурат. Рыскелди мырза, келип коюңуз. Биз жолуктук долбоорундан тапкан Амирдин өкүл атасы. Бир гана биз жолуктук долбоорундагы өкүл ата Рыскелдиге кол чабып коелу.
Өкүл апасын күтүп атабыз. Рыскелди өзү деле уялып атат го, бул жакта катышуучу болуп отуруп үйлөнбөй атпайбы? Анан эми азыр жаштар ушундай болуп калбады, өкүл апа жок эле, өкүл ата болушупчу. Өкүл апасы келсе, өкүл кыздары, өкүл уулдары даяр болуп калат экен. Микрофон сизде. Бирок эң негизи кеңешчи өкүл атасы, келиңиз. Ассаламу алейкум, жалпы НТС телеканалынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле жалпы биз жолдук долбоорунун көрүүчүлөрү, сиздерге салам. Биринчиден, бизде сонун жаңылык жыл аяктап атканда, сонун жаңы жылга кубанып кирип баратабыз буюрса. Амирчик жана ошондой эле Нагима өкүл кызым менен, өкүл балам менен буюрса мына кубанычымда чек жок болуп атат. Мен да азыр толкунданып атам. Мен ушул жерден пайдаланып, жалпы биз жолдук долбоорунда кызмат кылган жана ошондой эле Канат мырза, Анжелика айым, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жаратканым ыраазы болсун, мына жаштарды баш коштуруп ушул жерде кызмат кылып атасыздар. Мен сиздерге аябай терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле катышуучуларга сонун маанайда отурат. Бар болуңуздар. Биз дагы ушул өкүл балам менен өкүл кызымдай өзүбүздүн түгөйүбүздү таап, буюрса бактылуу бололу. Мен баламды жана кызымды куттуктаймын. Жана ошондой эле өкүл ата катары шайлангандан кийин сөзсүз түрдө өкүл ата өкүлененин өзгөчө белектери болот. Бул ушул белекти кабыл алып коесуздар деп айтам. Нике шакектери. Келиңиздер, бири-бириңиздерге таап коюңуздар. Кол чаап турабыз, Караңыздарчы, эмне деген бактылуулук көз ирмемдер. Амир, мына өкүл атаңан келген Наима, шакекти батырып салып коюңуз, анткени Амирге да сырттан кыздар тийишпей калат. Жана сиз да көп кызганбай каласыз да. Эми мактанып койбойлу мындай, келиңиздер. Көрүүчүлөргө жана биздин конокторго мындай кылып коелу. Кол чаап турабыз, нике шакек кут болсун. Кечиресиздер, мен дагы кошумчалап кетейин. Буюрса, нике шакегиңиздер бир гана болсун, күбөлүңүздөр. Балдарыңыздардын күбөлү көп, озун деп жараткандан тилейбиз. Жана ошондой эле ата-энелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эки тараптын ата-энелери аман болуңуздар. Токтогул менен буюрса, Баткен жергесинде мына махабат көпүрөсү курулуп атат. Махабатыңыздар бийик болсун. Биз силерди ар дайым сыйлайбыз, урматтайбыз. Мен ушул жерден дагы бир жолу Канат мырза менен Анжелика айымга терең ыраазычылыгымды билдирем. Аман болуңуздар. Мен балама, кызыма бир үйүр жылкы тапшырып коюп уруксат этиңиздер, өз жука. Чоң рахмат. Өкүл ата, өз ата дейткен кайнаталар дагы көп. Мына ушундай баталарын берип атат. Мен ойлоймун, Рыскелди мырза, эми буйруса Баткендеги тойго дагы барып, жакшы конок болуп бериңиз. Ооба. Анан биздин азыр бул жака бир ырчыбызды чакыргыбыз келип атат. Коногубузду десек болот. Негизи алар көптөгөн тойлорго барышат, көптөгөн жакшылыктарга барат дагы музыка менен ырдаганга аракет кылышат. Анткени алардын жанында Сапар уулу жок да. Жандуу Ямаха менен чертип берген. Ошондуктан мен коноктору менен конокторду кошо ырдатсын деп бул жака биздин мега жылдызыбыз Нурлан Насип акапелла түрүндө ыр аткарып. Жок, музыка керек жок, ыр керек жок. Ал ырды билебиз, Нурлан байкен ыр экен. Өктөн байке, Ямаха жылып коюңуз. Ал эми Нурлан байке, сиздин мына Баткен элинде да көп конок барасыз. Сиздин өзүңүздүн иниңиз үйлөнүп аткандай, мындай өзүңүздү ээн эркин сезип, кудаларды ырдатып, жакшы бир 3-4 мындай акапелла припев ырдап койсоңуз болот. Нурлан Насипке кол чаап коелу анда, келиңиздер. Чоң рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу коноктор. Той кут болсун, абдан сонун той болуп жатат. Биринчи жолу ушундай тойдо кездешип турабыз биз дагы. Буга чейин канчалык тойлор болсо дагы сиздердин тоюңуздар өзгөчө болуп жатат. Анткени бул тойго бардык Кыргызстан күбө болуп жатат. Ушунча адам бардыгы бар болуп атат, эми бактылуу болуп жашаңыздар, Анда эмесе
Бул жакта карындаш өзүмдүн токтогул карындашым болот экен. Андыктан чыгарма сиздер үчүн болсун. Сольдон деп коет го. Эски чыгармаларды ырдап берели, анда эмесе токтогулга кетесиң деген чыгарманы ырдап коелу, Бир жерден Баткениме кетесиңби деп коебуз, Баткенге кетелүү деп, Тун сүйүмдү сага болгон ушунча да эзесиңби? Сага арнап ырдап жатам, сүйүмдү сен сезесиңби? Сага арнаган ак сүйүмдүн кадырына жетесиңби? Макул болуп мени менен Баткениме кетесиңби? Сага арнаган ак сүйүүнүн кадырына жетесиңби? Макул болуп мени менен чогуу, макул болуп мени менен Токтогулга кетесиңби? Жолугууга чакырайын, жобун айтып келесиңби? Анчалык көп кыйнабачы, алда мени сезесиңби? Сага арнаган ак сүйүмдүн кадырына жетесиңби? Макул болуп мени менен Токтогулга кетесиңби? Макул болуп мени менен Токтогулга кетесиңби? чоң рахмат. 2 жашка бакыт каалайбыз. Кармашкан колуңуздар түбөлүктүү болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Нурлан мырза, кичине суроо берип кетпесек болбойт. Биз ойлогонбуз да тойдо конкурстарды жасасакпы, сиздерди да ойнотсокпу депчи, бирок эми сиз мындай кандай десем өтө серьезный адамсыз го. Жөн эле ушул биздин долбоорго ишендиңиз беле же ишенген жок белеңиз? Каяктан угуп калдыңыз негизи? Калтырбай көрөт да. Канат экөөбүздүн хайпыбызга ишендиңиз беле же ишенген жок белеңиз дегендей. Келем деп да айткан. Конок катары. Негизи Канат жөн чалса деле ишенбейм да. Алдап аткан жоксуң деп сурай берем. Анан точно ушундай той болобу деп сурагам кечеүгүн. Анан чын эле үйлөнүп атышабы деп сурадым. Анан бул жакка келип өз көзү менен көрүп таң кала тоза Эрлан. Эң эскиде 2 жаш бактылуу болуңуздар. Жакшы той болуп атат. Бизди чакырып койгоңуздарга рахмат, ушунча ырчылардын арасынан. Сизге да рахмат. Биз өзүмө окшогон жанды урдагандарды чакырдык биз. Бүгүн жанды урдайлы деп. Рахмат. Ардайым жанды урдайбыз. Өкүл ата кут болсун. Нурлан байке, сиздин ырыңызга дагы негизи жеңил бийге бийлейбиз деп 2 жаш даярданып атат да. Анан сиз ырдап бүткөндөн кийин Эрлан байкени таштап кетпейсиз деген ойдомун, анткени сизге да биз эт тартабыз. Уча тартып калышыбыз мүмкүн. Конок болуп кетесиз. Анда эмесе өзүбүздүн акыркы чыгармалардан өзүбүздүн минусовкалар менен ырдасак болобу же клавиша менен ырдайлы, кандай кылалы? Негизи клавиша жакшы экен, же минусовка. Клавиша жакшы экен, Жаным деп ырдайт Нурлан байке. Керексиңди ырдап коелу анда эмесе. Мидем. Жаным, жакын көргөн адамым сенсиң, оюмдасың, көңүлдүн баарын элегенсиң, жалындаган махабатымды ченелбеген, бөлүнүп кете албас кыялымды сен менен арнадым сага барын, ишенип айта аламын, өзүңсүң менин багым. Сен мени жан дүйнөмө керексиң, жүзүңдө жылмаюуга себепсиң. Бактыма сендей адам турганда, жүрөгүм бүтүн менин жалгыз эмесмин. Сен мени жан дүйнөмө керексиң, жүзүңдө жылмаюуга себепсиң. Көңүлүң оруп турса муңайба, мен бармын жаным жалгыз эмессиң.
папи. Canım hiç kimge okşabıgan cansın gözündögü nuruna beni baylagansın жалындаган жүрөгүмдү менин арбаган сендеги сезимдердин тереңине таң калам сырымды сага ачтым колуңда менин бактым сүйгөнүм махаббатым бир кырдайбыз кана sen meni can dünyama gereksin Yüzümde cılmayuğa sebepsin Baktıma sende adam durganda Жүрөгüm bütün menin жалгыз emesmin Sen meni can dünyama gereksin Yüzümde cılmayuğa sebepsin Köngülüm orup tursam oңайба Men barmın canım жалгыз emessin Көңүлүң оруп турсам оңайба Men бармын жаным жалгыз эмессиң Сахнада Нурлан Насип. Чоң рахмат. 2 жашка бакыт каалайбыз, бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Нурлан байке. Керемет жагымдуу үн болду, Ар бир үйлөнүп аткан 2 жаштын бул эмес мечтасы болуш керек. Өктөм Сапар уулу чертип берсе музыканы, Нурлан Насип живой ырдап берсе депчи. Анан айлана чөйрөдө ушундай профессионал операторлор, мыкты режиссер жана ушундай керемет студияда мыкты алып баруучулар менен той өткөрсөк да. Суп-сулуу, өзгөчө мындай өзүнүн мындай көрүүчүлөрдүн көз жоосун алган, өзүнүн сулуулугу менен элге таанылган канаттай бала болсо экен. Анжеликадай айым болсо экен деп ар бир адам каалоосу болуш керек бул. Бүгүн сиздердин маанайыңыздарды көтөрүш үчүн биз болушунча жакшы мандайда болгонго аракет кылабыз. Аны биз 2 жашты биз ордуңуздарга узатып, тоюбузду улантабыз. Ал эми көрүүчүлөргө кайрылып кетким келип атат. Биздин той адал өтүп атат. Бардыгы адал. Ысык тамактары келип калды. Даам сызып кандай экенин бир аз ушул баракчаларга белгилеп тартып койсоңуздар болот деген катышуучулар. Анткени ар бир катышуучулардар азыр актив, күчтүү болуп атат. Өзүнчө эле жылдыз болуп атышат, Ошон үчүн эч ким менен сүйлөшпөй атышат деп элем. Биз мына ушундай айтканбыз, дайым эшигибиз ачык, бизди колдойм деген инсандарга деп бүгүн ушундай ресторан бизге тамактарын алып келип аткандан кийин биз да ыраазычылык иретинде дагы бир жолу рахмат деп айтабыз. Дагы бир нерсени баса белгилеп айткым келип атат. Мына бүгүнкү биздин коноктордун алда турган тамактар, азыркы убакта мына экинчи тамак, сонун даамдуу тамактардын бардыгын Улан деген шеф-повар мырза өз колу менен мына биз жолуктук долбоорун колдоп жасап берип атат. Тамак жакты дегендер кол чаап коелу. Эгерде заказной повар чакырам десеңиздер, мына номерлер жазылып турат бул жакта. Бийлеп атканда өзгөчө Амир Нагиманы көтөрүп айлантканда мен көнөгүн башка айымдардай болуп эле жакшылап байкадым. Негедир мен жанатан бери байкотом да сиз экөөбүз үйлөнүп аткандай эле болуп атабыз, эмби? Буларды үйлөнтпөй элечи. Аябай албетте муну бар тамаша. Ошол көнөккө да ыраазычылык билдирип кетпейликпи? Негизи биз жолуктук долбооруна даярданып атканда Анжелика айым экөөбүз ар бир катышуучунун көйнөгүнө да көңүл бурганга аракет кылдык. Ал эми биздин бүгүнкү сиздердин келиниңиздер, Баткендин келини Нагима кийип турган көйнөк Кыргызстандагы эң кымбат көйнөк. Баасын айтпай эле коелу. Баасын билгиси келгендер Ариша Вейдингге барып билсе болот экен. Биз жолуктук долбоорунан келдик, сиздерден ушул көйнөктү алат элем дегендерге бизди айтсаңыздар сөзсүз түрдө скидка болот Аришада. Ал эми колундагы сонун букет бар. Аны биздин көрсөтүүнүн алкагында биздин бойдок кыздарга Нагима ыргытат. Дал ошол букет бактылуу айым букети. Албетте сиз дагы сиздин карындашыңызды, апаңызды, жубайыңызды бактылуу кылам десеңиз, бактылуу айым дүкөнүнөн гүлдөрдү алсаңыз болот. Жана ошондой эле бактылуу айымдын парфюмдарын себинсеңиздер болот. Биз бул жерге өзгөчө дагы эки тараптан келген конокторду каалоо тилекке чакырат экенбиз.
Бул жака биринчилерден болуп эми ата журт улук да. Ата журт тарапты чакырып коелу, келиңиздер. Амирдин ата журтун конокторду бийлеп келиңиздер. Кыз алып отурсуздар, бийлеп уялбай. Бийлеп куда келиңиз. Sensin benim torgoyum, su kız doğurgoyum. Aşık buldum canımda kalp olsun ongoyum. Sensin benim torgoyuma güldey olup solgoyum. Isığın acılıkçına soğuğuna kongoyum. Isığın acılıkçı soğuğuna kongoyum. Sensin benim torgoyum, günde günde oygoyum. İşenip koy sözüme kalp olsun ongoyum. Neyini şu torgoyum, yolunu bolcoyum. Altıncı gün kadır günden karap kütön жол boyun. Altıncı gün kadır günden karap kütön жол boyun. Kımbattı oğlum, kızım desem ben bolat, gelinim desem de bolat. Kudayım ömrün adı uzun kızın, densoğluğunlar жақсы olsun. Mağır şoğun батыр эне болгула, батыр ата болгула, болалуу чакалуу болуп өнүп өсүп жүргүлө. Мен энди силерге айтарым ушул: Кудайым тениңер таза кылсын, өмүрүңөрдү узун кылсын, бактылуу болгула, балалуу чакалуу болуп өнүп өсүп жүргүлө. Сүннөт Али чоң атасына сөз берилет. Рахмат чоң. Мен жаштарға кааларым бактылуу болгула, ыймандуу, рыскылуу болгула. Адам баласы да эң жөнөкөйлүк бул жакшы сапатта жөнөкөй болгула. Бала чакалуу болгула, бар болгула. Кыргыз элине кызмат кылган, кыргыздын санын көбөйткөн жакшынакай үй бүлөлөрдөн болгула. Уюштуруучуларга да чоң рахмат. Ушундай жаштарды табыштырып, жолугуштуруп жүрө бергиле. Ишиңерге ийгилик, ден соолукта болгула. Той берип аткан тарап НТС телеканалы жана ошондой эле мына уюштуруучулар жалпы биздин жамаат болуп атат. Эми буйруса ата энеси өткөргөн өзүнчө тойдо дагы Жигитали биздин атабыз өзү дагы бардык каалоо тилектерди кабыл алып ак тоюн берет. Ошондуктан бүгүнкү каалоо тилек бир гана биздин 2 жаш менен анан өкүл атасы дагы бул биз жолуктук реалити долбоордогу гана өкүл атасы болуп атат. Калганын өзүңүздөр кеңешип дагы койсоңуздар болот экен. Кийинки сөздү биз Шакир Жездеси жана Айнүгүл эжесине беребиз. Рахмат барыңыздарга. Эми бул 2 жашка айтарым: жашоодо жашаш керек, сабырды кармаш керек, акылды тапташ керек. Адамдык сапатыңды ар дайым сакташ керек дегендей, мына ушунча толкунданып атам эми. Тойдогу толкундоо башка, экран алдында студияга келип сүйлөгөн такыр башка. Адамгерчилигиңер бийик болсун, өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Мына ушунча көп элдин батасы тилеги менен болуп жатат, бата тилеги менен болуп жатат. Бактылуу болгула. Амирдин ошондо бул жак инисиби, бир тууган? Бойлор узун. Байкенин өзүнүн бою узун турбайбы Амирдин атасынын? Мына жеңеңе, байкеңе бир каалоо тилек айтып коюңуз. Акам Амир, жеңем Нагима жеңе, бактылуу болуңуздар, эки дүйнө. Ушул ата энеңиздердин жакшылыгын көрүп, умрага алып барып, саждага зыярат кылдырып келсеңиздер. Эң сонун каалоо тилектердин бири болду. Биздин катышуучулар дагы биякта коноктор да сурай баштады, качан антрак болот деп. Анан биз антрак кылбай атканыбыздын себеби дагы бир Анжелика Кайратовнан жакшы көргөн сиңдиси бар бул жакта. Ооба, жакында эле турмушка чыгып, ушундай сонун бойдок кыздарга үлгү болуп атат.
күндө тамак жасап, стористери такыр башкача болуп калды. Башкача толгонайды көрүп атам. Өзүнүн сулуулугу менен, адамгерчилиги менен жана өзгөчө өзүнүн таланты менен көптөгөн актриса дагы, блогер дагы, ырчы дагы, бардык ар тараптуу кыргыздын таланттуу ырчы кызы Толгонай Арзыкеева. Бир бийлетиңизчи бизде. Саламатсыздар бардыктуу коноктор, барыңыздар көргөнүм абдан кубанычтамын. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен үчүн аябай өзгөчө сонун той болуп жатат. Буюрса Кудайым тоюңуздарды кут кылсын деп, сиздер үчүн жагымдуу чыгарманы аткарып бергенге уруксат этиңиздер. Жаралыпай өмүрдүн таңынан жарашыпай жанымдын жазынан багытым бар бакыт сезимде жүрөгүмдө жашайт эсимде канатымды жайып жылдыздарга өмүр барында кандай сонун жашоодо бар махаббат аламга нурун чачат таза сезим көздөрүңдөн байкалам арзуга үмүт менен сезимдеримди чандай алыска бара жатам сүйүү жолун тандай багытым бар бакыт сезимде жүрөгүмдө жашайт эсимде канатымды жайып жылдыздарга өмүр барында кандай сонун жашоодо бар махаббат аламга нурун чачат таза сезим көздөрүңдөн байкалам кандай сонун жашоодо бар махаббат аламга нурун чачат таза сезим көздөрүңдөн байкалам Дегенден кийин кол чабыш керек да. Чоң рахмат. Дагы бир чыгарма болсун, жаштар үчүн болсун. Кыялдан деп аталат. Жаштар барбызбы? Кеттик анда эмесе. Биекти көзөй алып учат кыялым дайым бактылуу кылган сезимдердин кубаталы аңсайын кыялдан канат байлап учамын алыстарга жылдыздай сызгым келет көк асманда кыялдарым алып барат мен эксеген ошол жайга жымыңдап мен жарып жанам жылдыздарда кыялдарыңды багынтып жолуңдагы алдыга бир сапарыңда
Чоң рахмат. Толгонай Арзыкеева, сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Бактылуу болуңуз. Жыл сайын ушул биз жолуктук долбоорун куттуктап келип турганыңызга биз абдан суранып кетмекчибиз. Сизден катуураак кол чаап коелу, келиңиздер. Чоң рахмат. Биз жолуктук долбоорунан күтөбүз сизди дагы болсо. Ал эми урматтуу катышуучулар, сиздерге сонун жаңылыгым бар. Ордуктардан орун алып бериңиздер. Келиңиздер. Сиз отурбай турсаңыздар болот, анткени Анжелика биз бул жака дагы калоо тилекке чакырбасак болбойт. Токтогулдук кудаларды чакырып коелу, Келиңиздер. Токтогулдан келген кудалар. Той болуп атат, өтө сонун болуп атат той. 2 жашты ушул жерге эле калтыралык, анткени калоо тилек айтканда баягы чоң ресторандарда 2 жаш маңдайында турушат да калоо тилек айтып атканда. Ачадан бул жакта болсо бизде студия болгондуктан маңдайыбызга ушул жерге эле калтырып кое берелик. Ооба, жада калса биздин студия ресторандан да сонун болуп атат окшойт. Бул жака эшикте суук болсо дагы ичинде бүгүн студияда ысык. Залкар куда баштаган жалпы кудалар жааматы. Куда сүйлөгөн, кудагы сүйлөгөн. Ал эми Нагиманын балким бир тууган эжелеринен, тай эжелеринен, сиңдилеринен келиңиздер. Амир, Нагима, экөөңөргө кармашкан колуңар бекем болсун, өмүрлүү болгула, бакталайлуу болгула, ата-энеңер менен болгула. Анан дагы Анжелика менен Канатка да ыраазычылык билдирип кетем. Баарыңыздарга жакшы маанай. Мен да ойлоп атам, эң сонун өтүп атат. Баарыңыздарга рахмат. Рахмат. Толкунданып атканыңыздарды түшүнүп атабыз. Көрсө Нагима мына апасын, тайжелер тарабын тарткан турбай аябай уялчак экен. Ооба, мен өзү. Саламатсыздарбы? Нагима, Амир, кармашкан колуңар бекем болсун. Ар дайым ошо 2 жака кайрымдуу жаштардан болгула. Кыска түшүнүктүү. Сиңдиси келген экен. Амирдин эниси калоо тилек айтты эле. Биз Нагиманын сиңдисине микрофон бербесек болбойт. Алдыга чыгып коюңуз, кудачагыз. Саламатсыздар баарыңыздарга. Нагима эже, Амир эже, силерге чоң рахмат ушинтип тоюңуздарга чакырып, эфириңиздерге чакырганыңыздар. Бактылуу каалайм экөөңүздөргө. 2 дүйнө бактылуу болуңуздар, көп жашаңыздар жана көп бала болуңуздар. Буйруса, ниет кылды кудачагыз. Ал эми сүрөткө түшүп коелу анда. Келиңиздер. Жалпы биз дагы Анжелика айымда сиздер менен чөлү. Чындыгында мындай телевидениеда той эле эмес, негизи биздин баягы ырдап аткан концерттик программаларды деле карапайым калып көргөн эмес да, кандай тартылат, кандай болот дегендей. Аябай таң калыштуу болуп жатса керек, эми кандай түйшүк экен, кадр сыртында кандай эмгек бар экенин көрүп жатасыздар. Алар тууралуу баракчаларыңыздарга бөлүшүп кетсеңиздер. Биз мына кошулуп коелу. Сүрөтчү жигит Ади Полотов Кыргызстанда эң күчтүү сүрөтчүлөрдүн бири. Күчтүү мобилограф. Негизи жөнөкөйлүк адамдын жылдызы деп коет го. Ошондой эле Кыргызстандын жылдызы да жөнөкөй болуп жүрсө, бул өтө мындай адамды сүйүндүрүп, жана эң сонун мындай аны көрүп өсүп келаткан жаштардагы өтө сонун үлгү алат экен да. Ал эми биз жолуктук долбоору башталары менен дароо. Биз жолуктук долбоору башталгычакты стадионго Кыргызстан тарыхында биринчи жолу 5000 кишилик концерт берип, мен ошол видеону тааныштарыма көргөзсөм, бул Россияда болуптур, бул Кыргызстанда эмес, ишенбегендер да болду да. Анан ошол ырчы агабызды биз жолуктук долбоорун шоу кесүү биринчи эфирге чакырганбыз. Ооба, ошол күндөн тарта биз бардык социалдык желелерде сага деген ыр менен көптөгөн тиктокторду тарттык. Көптөгөн ушул студияда түгөйлөр өздөрүнүн мындайча айтканда лав сторилерин тартышты. Алардын катарында Амир менен Нагима да бар болчу. Азыр болсо биз ушул ырчы мырзаны чакырып, келээрки мынакей 2024-жылга жакшы тренд менен, жакшы сонун чыгарма менен кайрадан жакшы позитивди дал ырдатып туруп алып кетишибиз керек. Ооба, биз жолуктук долбоорун ар дайым колдоп келген жөнөкөй ырчы, адамгерчиликтүү ырчы жана өтө популярдуу ырчы Эрлан Андашев. Эрлан майке калоо тилек айтып койсоңуз болот. Өктөм Сапар уулу.
түз отурсын дебедимби? Келиңиз. Чочуп кетти окшойт. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу ушул сон долбоордун катышчылары. Бүгүн аябай сон күндөрдүн бири, ушул 2 жаш баш кошуп турса аябай сүйүнүш керек. Себеп дегенде жаңы үй бүлө, жаңы адамдар жаралып жатат дегендей. Ошо куттуктайбыз, бири-бириңиздерди сыйлаган, ата-энеңиздерди сыйлаган, үлгүлүү жаштардан болушуңуздарга биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Куттуктайбыз, бактылуу болуңуздар. Сизди да куттуктайбыз. Мына өзүңүз ырымдап келдиңиз элеми? Үйлөн тойго келип отурасыз. Азыркы боло турган ырдын ушул аранжировкасындагы жазган Өктөн байке 2 жаш аябай уялчак көрүнүшөт. Негизи ошол уял темага ылайыктуу болсун деп ошо уяласың го деген ырыбызды Өктөн байке менен биргеликте аткарып берели. Туруп койсок болот бардыгыбыз, бийлеп ырдап кошулуп келиңиздер. Биз отурган гүлү бактан сүйүү чексиз нуру чачкан, сезимдери кең оролгон сүт сени менен гүл бакчам. Сага болгон ак сүйгүмдү ардасам сен уялсаң, алам сайын сүйүм аратып бир өзүңө таратылам. Сүйөмүн десем уяласың, сүйгүмдү карап бураласың, сыздатып жанды сыналасың жаным. Сүйөмүн десем уяласың, уянкы көбүн жылмаясың, бир соңор эме биздеги жүрөк жаным. Биз табышкан гүлү бактан сүйүнүп гүл ачкан, сүйдүрүп сен өзүңдү сүйүү таптың ал бактан. Адашышкан жүрөктөр бири-бирине суусаган, бизи кишет мени женим сүйүү табат гүл бактан. Сүйөмүн десем уяласың, сүйгүмдү карап бураласың, сыздатып жанды суналасың жаным. Сүйөмүн десем уяласың, уянкы күлүп жылмаясың, бир соңор эме биздеги жүрөк жаным. Bugün da seni sağlam, seni izlep günden canınam. Baktım gülüm canırken, özüngü suyup sağınam ben. Karanın zep kağılam, kaysı günü sağa kavılam, kavılam. Gözlerin nurdan taragan, gönlüm sensin samagan. Görünmey kalsan sanagan, sanaga batıp sağınam ben. Aşıktı otun armagan, aytalbay bir sağa kalamım buna, kalamım buna. Ерлан байке, биз сагынып аткан ыр бүгүн ал ырыбыздын аты сага эмес, силерге деп аталсын, анда эмесе сиздерге болсун. Музыка. Кеттан эмесе барчага билебиз. Сага, Ерлан. Громко. И билеп. Ай, ортого чыгып билели. Mezgilden жасыл жазың гүлдөр жайнаган, сага арнадым.
мурдагыдай. Мен айдың сұлулығын жерге өбілгін сахарадым. Бұлақтың шыңғырын жаным жалым саға арнадым. Жақшыны жалғызына көзге көрінген сахарадым. Жалпы! Мен саға арнадым. Таза сүйімді, тұнық сезімді. Мен саға арнадым. Таза сүйімді, тұнық сезімді. Ерлан Андашев, қол чаап қойып келіңіздер. Ерлан майке, сізге терең рахмат білдіреміз. Бүгін қонақ болып дағы бір жол бізде қолдап қойғаныңызға сізге чоң рахмат. Анда Ерлан майке орындықтарында орын алып берсеңіздер болады. Қатысушылар кетпейбіз. Қатысушылар, талапкерлер келген талапкерлер де бар, қонақ болып. Негізі мұндан көп жыл мұрда қырғыздың тойларында ақинек айтқан бұл да біздің қада салтыбыз болчу, қыз жігіт екі тарапқа тұралып. Ошол қада салтыбыз да ұмытылып баратқан сияқты. Ошондуктан ушунча біздің көрүүчүлөр көрүп аткандан кийин биз азыр ақинек кылсак кандай дейсиз? Балдар, биз даярбыз мисалы. Кыздар дагы даяр. Биз мындайча айтканда бир эле ушундай жыйынтыктоочу жакшы бир сынак уюштурабыз. Чын жана тамаша аралаштырсаңыздар болот. Ооба. Амир, сиздин жигиттер даярбы? Жигиттер даярбы? Нагиманын тарабычы. Кыздарга тура кыйкырат, кыздарды көрсөңөр азыр. Нагиманын тарабычы, кыздар. Кыздар. Жигиттер! Нагима. Акыйнек башталды. Акыя, 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 ак көйнөккө көк көйнөк, көк көйнөккө ак көйнөк, мындай көк көйнөк жок көйнөк, Айманкы кызыл көйнөк. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Жақаңдағы бабушка учам деп тұрат. Ушул тұрған жолдош мени сүйем деп тұрат. Акыя, 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 акыя. Акыя, акыя, атаңның көрі қоқыя. Өнерің болса өргөт жап, жалқоланбой ақчаттап, ой тіліңді ұнытпай, чечен жігіт ер табат. Акыя, жатта болсаң болмоқтады. Акыя, 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 акыя. Өнерің болса өргөт жап. Жөнеле қойсаң болмақ Нұрдин. Кетөрет, тоқтойбыз.
Акыя, бир колумда каскан, бир колумда каскан. Ушул турган Нурдин эркек болсо дагы мастан. Акыя. Нар көйүстүү тегирмен, бер көйүстүү тегирмен, ошол турган аселе манты, картошка, не бар эле жана плов, оромо, самсы жеп семирген деп койсу. Акыя. Баарыңарды карадым, бирок сизди карадым. Талапкерлер келип атат. Өзүңүздү сезесиз да. Акыя. Биягымда көпөлөк, ушул турган жанарак кыска кийиндирип сүйүндүрөт. Акыя. Бияк колумда элеген ушу турган Даниэль океанды сүйөм деген. Акыя. Эркек айтпайт акылды, эзелден ата салтында. Аялдарга таандык акыйнек кыргыз калкымда. Акыя. Суу түбүндө пиясты, суруп жесем апачу. Мунарбекте болгон балдарды жактырбайм да не хочу. Акыя. Айыма башыңа келген такыя. Кызыл көйнөктү бекер кийипсиң, жөн эле жүрсөң болмок экен деп койду. Акыя. Бир жагымда мык. Ушул турган чыңгыз чындап эле мырк. Акыя. Суу үстүндө сууайман. Сурабаймын Кудайдан. Сендей болгон кыздарды жазап алам ылайдан. Акыя. Оң жагында таш көчө, сол жагында таш көчө. Ушул турган айдай жумурткадан кач көчө. Нурпери экөөнү айтыштырсак жакшы болмок. Нурпери сизге, давай, Нурпери көрсөң айдай. Акыя. Магазинде маргарин эриген. Ушул турган уулук кыздарга окшоп эзилген. Акыя. Оң жагында Оң жагында электр, сол жагында электр. Ушул турган Нурпери чычкандарга директор. Акыя. Оң колумда көгүчкөн, сол колумда көгүчкөн. Ушул турган улук толтура кыз менен сүйлөшкөн. Акыя. Эркектерге айтам кеп, кыздарга сын айтпай, комплименттен айта кет. Акыя. Ушул турган ар бир айым бүгүнкү долбоордун көркүн ачып, жүрө бериңиздер ар дайым кыз жигиттер менен жетелешип. Акыя. Оң колумда көгүчкөн, сол колумда көгүчкөн. Ушул турган Умсунай көрүнгөн менен өбүшкөн. Бул Мунарбекти ошон үчүн чакырдык, бул прямой эле айтат да. Эми силер айткыла. Акыя. Бул жагымда тегирмен. Ушул турган Мунарбек иттин башын кемирген. Акыя. Анжелика айым, сиз даярсызбы? Азиатская эстетика. Акыя. Секети деп эле айтып аткан болчу. Сиз баштайсыз же мен айтайынбы? Сиз баштаңыз. Акыя.
трактор бурамасын бураптыр. Ушул турган Анжелика канатты сүйөм деп ыйлаптыр. Акыя. Суу үстүндө жалбырак, агып барат калдырап. Ушул жакта канат баш болуп, түгөй таппай эмне турасыңар жалдырап. Акыя. Биз жолуктук миллиондордун ичинен. Акыя. Меники дагы тегирмен. Бул жагымда тегирмен. Ушул бардык кыздар эрге тием деп турат. Ладно, хорошо, понятно. Окшошпой калды. Акыя. Бул жагымда точка. Ушул турган ырыс келди, бул чыйган эле бочка. Акыя. Атаңдын көрү кокуя. Сол колумда банка, оң колумда банка. Ушул турган Динара 90-60-90 фигурасы менен настоящий танка. Акыя. Маған не демесің? Эй, мен танка десең өлесің. Сен танкага жарашпайсың да, бияк жарашат да, ошон үчүн айтып атпайм. Ответка кетти. Сары чымчык болобу, сары ташка конобу. Ушул турган Нурдин чычалабай эле, саргайбай эле койсоң болобу? Акыя. Айта да эмес сага болсун. Сагыз кандай сайрайсың, тыпын алып чайнасың. Калга иткиңдин жыртыгын неге жамай албайсың? Акыя. Бир колумда пистолет, ушул турган Нурдин чистый эле скелет. Акыя. Нарко үстө тарелка, берко үстө тарелка, ушул турган Аселя настоящий эле соска. Акыя. Трактор, бурамасын бураптыр. Биз жолуктуктун балдарын кыздар карабай ыйлаптыр. Акыя. Оң колумда картошка, сол колумда картошка. Ушул турган айыма чистый эле помпошка. Гулиза менен, Гулиза келиңиз. Колумдагы сатымдын Сони деген аты бар. Ушул турган улуктун Чишкан деген аты бар. Жооп барбы? Жигиттер уят, жигиттер жооп жокпу? Жигиттер жооп, 3-кө чейин санайм. 1, 2, барбы жооп? Амир, сен айтчы, Амир. Акыя. Шаптоолумдун бариги жерге тием деп турат. Ушул жерде кыздардын бардыгы мени сүйөм деп турат. Нагима, сенде жооп барбы? Биздин акыяларды ата бабалар укпасын деп ушундай акыялар бар экен. Рыскелди. Оң колумда ийне, сол колумда ийне. Ушул турган Динара шымыңызга тийбеди десең. Улантабызбы жагандай кылабыз. Өкүл менен өкүл атаң турат эле өкүл ата да Асмандагы кызыл алма жерге тием деп турат. Бул жактагы биз жолуктукта сулуу кыздар эрге тием деп турат. Асқатырмын айтамы? Оң арыкта кыздар, сол арыкта кыздар, ортодогу агып бараткан балдар. Зачем керек бизге кыздар? Бул бар ушундай макал. Ана биз аяктайлы. Акыйнек айта турган болсок, биз азыр таң атканга чейин эле айтчудай себептегенде биздин катышуучуларда аябай талант жана ошондой эле сөзгө чечен келген инсандар көп. Биз эме Анжелика айым Өктөм Сапар уулу менен Эрлан Андашев чакырып койбойлу, Келиңиздер. Мына Өктөм Сапар уулу Эрлан Андашев. Эрлан байке келиңиз. Амин. Ортого келсеңиздер. Ортого келсеңиздер. Биякта канаттан азыр бир идея келип калды. Импровизация дейт го. Сиздер деле акый айтып чоң ойгонсуздар да, Эрлан байке.
Анан Өктөнбай көкөңүздөр айтып көрсөңүздөр азыр. Музыка жөнүндө деле айтышсаңыздар болот. Мен бир да акыя билбейт окшойм. Жок, кандай төкмөлүктө өнөрүм жок эмне. Эрлан байке. Бир акыя. Ар жакты карасам аражовичтер көп экен. Бер жакты карасам аражовичтер көп экен. Ушул турган Өктөм байкенин аражовкалары жакшы экен деп. Болды, кол чабуулар болсун. Бул бүгүнкү акыялардын бардыгы автордук акыялар болуп кетти окшойт. Сиздер конок болуп тияктан орун алып бериңиздер. Мынайын Өктөм байке акыя айтпас болду окшойт. Күлүп атып башым ооруп кетти, көрүүчүлөр деле күлүп атып башы ооруп кетти болуш керек. Ырыс келди, биякта кара берсеңиз болот. Ырыс келдиге биз срочно талапкер таап бербесек, өкүл ата кыйналып аткан убагы. Анда биз катышуучуларда жөн чыгып калган жок. Калоо тилегин берели. Ооба, анда эмесе сөз кезеги биздин биз жолуктук реалити долбоордун жалпы катышуучуларына берилет. Ошондуктан мырза тараптар баштаса, анан кийин айым тарап биз улантабыз. Келиңиз. Нурдин байке. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Амансыздарбы? Бизде буюрса той болуп жатат. Амир менен Нагиманын үлпөт тою. Бактылуу болула. Кармашкоңулар эч качан ажырабасын. Кудагыйлар, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Биз жолуктун жамааттын атынан колдугубуз бар. Колдугубуз бар. 1000 жылдык түбөлүктүү кудагыйлардан болуңуздар. Баткен менен Токтогулдун жээнин көбөйткүлө, Баткендин эр жигит азаматтарынан көбөйткүлө демекчимин. Анан биз жолуктун атынан бир аз өзүбүздүн подаркаларыбыз бар эле. Азыркы заман интернет заманы болуп калган. Андыктан сенин карточкаңа буюрса бүгүн чөт. Анан көрүп жаткан баардык эл журтумдун үйүндө жакшылык болуп турсун, ар дайым той болуп турсун. Балдарга берейин, дачы улантсын. Мен жана сүйлөдүм эле, бул кыздардан. Динара эже келиңиз. Баарыңыздарга салам. Мен биринчи эле бул жерде мына 3 ай 4 айдан бери ушул проектиде катышып жүрөбүз. Ар жума сайын 2 жолудан 2 эфирге келип тартылып атабыз. Ушул жерден мен эң биринчи заслуганы, эң биринчи мээнетти, то есть мен Анжелика айым, анан Канат мырзадан көрдүм. Булар аябай чоң мээнет кылышты. Көрүүчүлөр, мен силерге айтат элем. Ушул Канат мырза менен Анжелика айымдын жашоосуна, үй бүлөсүндө бактылуулукту, ден соолукту баарыбыз каалап койсок. Амин. Аллах акбар. Силер Амир менен Нагима жашоодо чоң бир лотереяны утуп алдыңар. Ушул Анжелика айым менен Канат мырзанын жана МТС каналынын жардамы менен, колдоосу менен чоң бир лотереяны утуп алдыңар. Силерге бул МТС каналы жана Анжелика айым менен Канат мырза жашооңорго, келечегиңерге кең келечекти, бай келечекти, бактылуу келечекти түзүп берди. Силер сөзсүз түрдө бактылуу болосуңар. Бактылуу болуңар. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Бизде бүгүн ушундай үйлөнүү үлпөт той болуп атат. Саламатсыздарбы кудалар, сиздер жакка да чоң салам. Амир, Нагима, силердин кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Ар дайым бактылуу болгула, эки дүйнө бактылуулук өмүр сүргүлө. Андан дагы эмне демекчимин? Кыз кишиге күлгөн жарашат дейт, эркекке сүйгөн жарашат дейт. Сен, Нагима, ар дайым күлүп жүрүшүңдү каалайм. Амир, сен ар дайым сүйүп жүр. Чоң рахмат, бактылуу болгула. Мен да бул жакта бардык катышуучулардын сөзүнө кошулам. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Алыстан келген кудагыйлар, коноктор, баарыңыздарга бизден салам. Эмне дейм, бул жакта жана Динара эже айтып кеткендей эле, эң негизгиси бул жакта эң редакцияга дагы аябай чоң ыраазычылыгымды айткым келип турат ушул жактан, унутпай. Андан кийин эле Анжелика апабыз биздин экинчи. Кайсыл жактан эмне жесе бизге алып келип бөлүшөсүз.
ооз тийтесиз, сизге чоң рахмат. Анан Канат мырза, сизге дагы аябай башыбызды ийип таазим кылабыз. Силердин ушундай бул жөн эле бир нерсе эмес, чоң бир той өткөзүп атасыздар. Кыргыз элиме, кыргыз калкыма, силерге катышуучулардын атынан аябай ыраазыбыз, баарыбыз тең. Анан эмне дейм, Амирчик, Нагима, силерге кааларым ден соолук. Ден соолук болбосо өмүрдүн узун деле кереги жок деп ойлойм. Ошондуктан ден соолукта болгула алтындарым. Мен силерге башынан эле күйүп келаткам, до конца күйөм. Буйруса тоюңарга Баткенге барганга да аракет кылабыз, баардыгыбыз тең. Самый главный бактылуу болгула. Каякта болсоңор дагы биз силер мененбиз. Анан менин өзүмдүн атыма бир кичинекей белегим бар, эмне кылам деп ойлонуп, батыраак чечим болуп калгандыгына байланыштуу. Мондай бир муну ачып койсоп, Анжелика эже, пожалуйста, сүрөтүн көрсөтүп койсок кандай болот? Чечилет, бүт нерсе чечилет. Мен ушуну бир жериңерге коюп алсаңар, бир жериңерге мындай столго менин атымдан могул жагы сынып калды окшойт, кайра жасатып берейин, Айзадандан белек деген силерге биз жолуктук миллиондордун ичинен деп атайын жаздырткам. Кабыл болуп койгула. Ооба. Чоң рахмат. Бактылуу болгула. Ооба. Эмесин жакшылыкка бир нерсе сыныш керек дейт го. Чындап айтканда, ал бүтүн турган Айзадан маны колума бергенде, анан лентаны бир аз мынтип күчкө салып алганда пырстап кетти да. Демек жакшылыкка деп коет экен, жаман нерселердин баары ошо менен чыгып кетсин дейт го. Ансыгарындай. Ошону айнеги жок эле илип койгула үйгө. Бактылуу болгула деле мен да кошулгум келип кетип атат. Калбоо тилектерге. Чындыгында бизде талапкерлердин арасында бүгүнкү күндө жакшы түгөйлөр түзүлгөн, жакшы түгөйлөр дагы болсо бар. Алардын мамилелери мына ушундай болуп үйлөнүү тойго чейин жетеби? Аны менен биргеликте дагы да болсо биз келерки жумада кадимкидей эле көрсөтүүбүздү улантабыз. Өзгөчө ушундай көрсөтүүлөр көбүрөөк болсун дейт элек. Өзгөчө ушундай той көрсөтүүлөр көбүрөөк болсун дейт элек. Ал эми бизге ушул сонун ыр белек менен жалпы баардыгына эле микрофон бергибиз келип атат. Бирок калоо тилектердин баардыгын өзүңүздөр дагы азыр эфир бүткөндөн кийин дагы отуруп калашынча айтасыздар. Ыр түрүндө Рыскелди менен биргеликте Гулиза мына ушул тойдун көркүн ачабыз деп турган мезгили. Мен азыр ушул жерден дагы кичине кыскартып кетейинчи, туранчы. Гулиза кел, карындашым. Амир, Нагима алтындарым, бактыңар тоодой болсун, бактылуу болгула. Мен силерге ар дайымкыдай эле бакыт каалайм. Жана ошондой эле бул катышуучуларга дагы бакыт каалайм. Мен ушул жерден кичине душманды алыстан издеп дейт го, капа болуп кеттим. Өкүл ата кут болсун деп эч кимге айтпай койдуңар ушул кыздар балдар. Мына ушундай да. Бул эми жөн гана тамаша. Ал эми Гулиза карындашым экөөбүз бир жакшы керемет чыгарма тартуулап берели. Бүгүнкү той кут болсун кыргыз элим. Биринчи алгачкы той, буюрса биз жолуктук долбоору дагы да болсо деңгээли көтөрүлөрсүн. Сиздерге ак жол, ал эми жигиттерге ак жолук, кыздарга ак жолук, жигиттерге ак калпак. Менин сүйүм, 2 жаштын сүйүүсү түбөлүктүү болсун. Бактылуу болсун. Мына билегенче шаңдырап. İzdep seni düğünü kezdim, azap çektim, çında beni ak suyunun keremetin senden sevdim. Al olur çürüp kuyup seni samak sağınamı
колдоп кол чап. 2 жаш бактылуу болсунбу? Жашасын 2 жаштын сүйүүсү. Менин сүйүүм, толук сүйүүм, аппак сүйүүм, назик сүйүүм, сага гана арналарым билсинби. Seni gana suyurumdur sen sezesin mi? Suyurumdur sen sezesin mi? Бакыт издеп калбай анын изинен, 2 жаш жолукту миллиондордун ичинен. Гулиза менен ортодо болгон мамилеңиздер үзүлбөсүн. Биз кийинки чыгарылышта чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Биздин бүгүнкү күн өзгөчө бир сүйүү майрамына, эң сонун көз ирмемдерге жана ошондой эле биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрүнө дагы өтө сонун сезимдерди тартуулап жаткан убагы. Ооба. Жашоо кыска болсо дагы ошол жашоо таттуу, маңызы менен өтсө дейт экен ар бир пенде. Сагынышып, күттүргөн сезимдерге жолуккан бүгүнкү биздин түгөйлөрүбүз. Биз жолуктук, эми бири-бирибизди кой бербейбиз деп турган чагы. Бүгүнкү Амир менен Нагиманын ортосундагы нерсе бул тарых кылып, китеп кылып жазса дагы болот. Анткени Амир өзүнүн өмүрлүк жарын табыш үчүн катышуучу болуп келип, ушул биздин эфирде отуруп, жакшы ниетте декабрдын этегине чейин үйлөнөм деген максатын койгон. Бирок сиз билесизби? 7 жыл мурда сүйлөшкөн Нагима келгенде, ошондо баардыгыбыз көзүбүзгө жаш алып, чыныгы махабатты элестеттик, чыныгы махабатты көрдүк. Балким ушундай жолдор болуш керек беле. Балким сиздердин үйлөнүү тоюңуздар ушундай өтүш керек беле. Баардык нерсе өйдөдө биздин катышуучулар айтып кеткендей эле жашоонун лотереясы болду. Чындыгында тагдырдын тамашасын карасаңыз, эми сиз айткандай ушул нерсе болуш үчүн экөө 7 жыл мурда 2 жолго түшүп, биз жолуктук долбоор аркылуу баш кошуп жатышат. Көптөгөн учурунда ката кетирип, же учурунда кечирим сурай албай калып, бактысын колдон учуруп алган инсандарга үлгү боло турган жаштарыбыз баш кошуп жатат. Эгерде сиз дагы бир учурда кандайдыр бир капачылык менен, түшүнбөстүк менен жүрөгүңүздөгү инсанга кадам таштай албай жатсаңыз, анда азыр ушул секунд, ушул мүнөт ошол инсанга чалыңыз, кадам таштаңыз, сүйүү сөзүн арнаңыз. Эгерде чала албасаңыз, кадам таштай албасаңыз, биз жолуктук долбоору НТС телеканал менен биргеликте биз башкалардын бактысын тапканга себепкер болуп келебиз. Биз жолуктук. Кол чаап туралычы, кандай гана таттуу мүнөттөр. Бойдон кала берсин, сүйүү оту жана берсин, өзүң окшош бала берсин, сүйүшкөндөр түбөлүккө, ушул бойдон кала берсин, кала берсин. Браво! Биз жолуктук долбоорунда эмне деген мээнет, эмне деген убакыттардын баардыгын дал ушундай жаштар үйлөнсө экен деп биз аракет кылып жаткан убагыбыз. Ата энелерге ооз тийгизе турган бизде Кыргызда ушундай тарбия бар. Жаштар, анда эмесе? Келиңиздер. Ата энеңер жанына. Ата энелер, кыз тарап Нагиманды ата апасы келип берип коюңуздар. Барып. Сиз Амир мырза,
атаңыздын дагы эми сизде бир ата эне бар. Ошол атаңыздын, энеңиздин таттуудан ооз тийгизип коюңуз. Келиңиздер. Төрдүн көркүн ачып, дайым уул кыздарыңыздардын колунан ушундай таттуу, даамдуу тамактарды жеп, сыйга татып эле батаңыздарды берип жүрөңүздөр. Ооба. Анжелика айым, биз жолуктук долбоорун алып барып жаткандан кийин көптөрү бизге айтат, баягы эми силер үйлөнбөгөндөн кийин жашоону түшүнбөйсүңөр да депчи. Бирок биз үйлөнгөндөрдүн жашоосун көрүп атабыз. Урматтуу Нагима, Амир. Бүгүнкү тойдо бизден сиздерге кыскача сөз болсун. Негизи бизге эркектерге кызганбаган аял көбүрөөк жагат да. Аял киши үйдүкү, эркек көчөнүкү деп коет го. Канчалык эгерде аял киши мырзаны колдоп көчөгө жиберип, орустарда жакшы сөз бар, эгерде сен өзүңдүн жолдошуңду колдоп, орусча айтканда мотивация берип эшикке чыгарсаң, баардык нерсени сен үчүн кылганга даяр да. Ошондуктан канчада келдиң, ким менен жүрдүң, кимдин колун кармадың деген суроолорду унутуп, таңкы 5-те келсе дагы аман эсен келип алдыңызбы десеңиз, өмүрүндө сизден башка эч кимди сүйбөйт. Мен ошого даярмын деп туруп, ушул таттууну Амирге бир ооз тийгизип коюңузчу. Кол чаап турабыз. Анжелика айым, балким сизде Амирге айта турган сөзүңүз бардыр. Нагиманы кандай кылып колдоп алыш керек? Аял заты бул эне, бул асыл жар. Ошондуктан биз Амирди көрүп атабыз, тарбиясы мыкты үй бүлөдөн чыккан уул экен. Апасын кандай сыйласа, Нагиманы да ошондой сыйлайт, себеби Нагима келечектеги балдарынын апасы. Ошондуктан дайым аял затка бүгүн кандай мамиле кылып жүрсөң, ошол бойдон гана жүрүшүңдү тилектешмин. Эч качан өзгөрбө. Заман өзгөрсө дагы, айлана чөйрөңдө адамдар өзгөрсө дагы, ушул Амир бойдон калышыңа тилектешмин. Менин кыялым бүгүн орундалып турган чагы, себеп дегенде чындыгында Амирдин үйлөнүшүн мен аябай көргүм келген. Мен сизге эми ишендим. Амир, келиңиз. Негизи Амирдин да жакшы сөзү бар. Аял кишилер менен ушпаш керек, ардеке дей берет го депчи. Эгерде жубайыңыз жиндей берсе, ардеке дей берет деп эшикке чыгып кеттиңиз, сабырдуу окуп. Ошол чыныгы жигиттик мүнөз болот. Же барып торт алып келип туруп, ушинтип кайра оозуна салып коюш керек. Ооба, Баткендеги торт саткан дүкөндүн баарын коротушуңуз керек. Ал эми бул таттуулардагы биздин бул жакта турган конокторго атайын биздин официант жигиттер таратып берип койсо, ал эми биз бул жака гүл тосуп алганга биз жолуктук долбоорунун бойдок кыздарын чакыралы. Кээ бир кыздар гүлгө ишенет экен, кээ бир ишенбейт экен. Баягыда бир кыз айтат, мен гүлгө деле ишенбей калдым, тойдо 5 гүл тостум, бир күйөө тиелекмин дейт да. Бирок сиз Нагима жакшы ниет кылып коюңуз, ушул гүлдү тоскон айым быйыл же жаңы жылдын башында турмушка чыгып кетсин деп, Анда 1, 2, 2,5 болду. 3 ай асел. Болду. Калган кыздар банкротсуңар, отура берле. Ооба. Аселге өзү акыркы убакта талапкерлер көп келе баштады. Акыркы тойлордо биз Аселди турмушка узатабызбы деп ниет коюп атабыз. Биз жолуктук долбоорунда. Асел, гүлгө 100% ишенбейсиз эле. Орундуктан орун алып беребиз, келиңиз. Ал эми жигиттер, галстукту чечиңиз. Амир. Даярсыңар да жигиттер, Даярсыңар? Санайбызбы анда? Же дароо эле 3-тө ийбирбейлби, Мен оюмча Амир 1 дегенделер кылыш керек. 1 дегенде жигит да, 2 дебейт да бул, 2 дебейт. Ооба. Амир бир кадам арткараак болбосоң галстук жетпей калганан. Жетет. Кетипи? 1
Ким тосуп алды? Улук мырза, сиз Нурпери айткандай эзилбей үйлөнүңүз эме? Ооба, ошондон буюрса. Кол чабуулар болсун. Анжелика айым. Той адал өттү деген мага өкүл ата кичине бозойчу болуп турду ойлобосун. Өкүл ата сөз талашып атат кечке. Кечиресиздер, Амирдин галстугун мен тосуп алып, өкүл апа табып берейин дедим эле да. Ниет кылдым эле, буюрсачы. Анан Амир өкүл апам жок деп капа болбо, буюрса өкүл апаң деле мен айткан сөздөрдүн баардыгына кошулат, келген болсо делечи. Андыктан дагы да болсо бактылуу болгула. Ошол. Жакшы ага эне достордом болуп жүрүңүздөр. Бул сезондо биринчи алгачкы биздин көрсөтүүбүздөгү баардык катышуучулар бир туугандай эле жакын болуп калышты. Мен ишенем, мындан ары дагы көптөгөн жакшылыктарда бир болобуз. Баары бир мына ушундай сонун көрсөтүүдө дос тапты, бирөө жарым эже тапты, бирөө сиңди тапты, бирөө карындаш тапты. Бүгүнкү атмосфераны жана ошондой эле биздин орусча айтканда партнерлорубуз биз менен чогуу иштешип, мына өздөрүнүн өзгөчө командасы менен ушул биз жолуктук долбооруна да салым кошуп келаткан бул МТС телеканалынын жалпы жааматына жана ошондой эле главный режиссер Азамат Байкеге. Себеби биздин катышуучулар менен гана эмес, талапкерлер менен дагы 24 саат бою байланышта болгон биздин Эльнура эжебизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле МТС телеканалынын жалпы жамааттын башын бириктирип, мына ушундай сонун көрсөтүүнү эфирге алып чыгып аткан башкы директор Айдай Ивакова эжекебизге бир катуураак кол чабып коелу. МТС телеканалынын директоруна. Биз ишенбей турабыз. Мындайча айтканда, биз ушул күнгө жеттик. Биз ойдогудай ушундай долбоорду ачкан соң той болот дегенбиз. Мына ким биз менен чогуу биргеликте биринчи күндөн баштап, биринчи көрсөтүүдөн баштап келе жаткан болсо, ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Негизи, урматтуу көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоору башталгандан бери өзүбүздүн биздин автордук чыгарма жок болчу. Анан мен ойлогом, мен балким мурдагы ырлардан эле алып коебузбу депчи. Бирок биздин команданы жана ошондой эле мени, бизди убара кылбастан өзгөчө жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп Анжелика Кайратовна жакын арада эле биз жолуктук деген эң сонун чыгарма чыгарды. Ал чыгарманы азыркы убакта TikTok желесинде, Instagramда, YouTube'да баардык жакта хитке айланып жаткан убагы. Урматтуу Анжелика айым, эгерде бүгүнкү биз Амир менен Нагиман тоюнда биз жолуктук ырды албасанда бүгүнкү кечебиз көркүнө чыкпай калат окшойт. Албетте бул чыгарманы чогуу биргеликте аткарабыз, а биз болсо коштошпойбуз. Эртең жума күнү кайрадан 21:15-те көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ал эми Амир менен Нагиман тоюна эң сонун каалоо тилектерди биз сиздерден күтөбүз. Биз жолуктук Анжелика Кайратовна. Meni
2 жаштын бактысы үчүн биз жолуктук. Рахмат. Görüşkөнчө.